Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 17 май 2026 жыл Билерман Ордо жазгы сериялар жана 7-турду биз ачык деп жарыялайбыз. Демек, майдагы эсалуулардан кийинки оюн Сагын Мамановдун командасын көрүп турабыз. Сагын Мамановдун командасын ордого чакырууну баштайм. Бүгүнкү оюнда Талай Пазылов, кесип боюнча педагог, команда мүчөсү, жылдын мыкты билерманы деген номинацияны буга чейин алган. Экинчи катышуучубуз Аттокур уулу Тилек, студент, команданын жаңы мүчөсү. Үчүнчү катышуучубуз Данияр Абдыгапаров, корей тили боюнча мугалим, ишкер. Төртүнчү катышуучубуз Равшан уулу Канатбек, студент. Демек, Равшан уулу Канатбек бүгүндөн баштап Сагын Мамановдун командасына туруктуу оюн жүргүзөт. Жумабек Кушбаев, информатик жана команданын капитаны Сагынбек Маманов, магистр, жылдын мыкты билерманы номинациясынын ээси. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу команда. Мына ошентип ортодон бир топ убакыт өтүп, кайрадан сиздер ордого келдиңиздер. Сагын мырза, маанай жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Эки ооз сөз сизден болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу жамаат. Командабыздын даярдыгы жакшы. Бардык телекөрүүчүлөргө ийгилик каалайбыз. Командабыздагы сонун буюрса оюн көрсөтөт деген ишеничтебиз. Жамаатыбызда, өлкөбүздө тынчтык болсун. Дагы айлыктар көтөрүлдү, келечекте көтөрүлүп, кубанган инсандар көп болсун. Рахмат. Рахмат, командага ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн жогоруда айткандай, бул команда жогорку лигадагы статус сактоо үчүн оюн жүргүзөт. Эгерде команда жеңсе, жогорку лигага чыгат. Жеңилип калса Кокустан, анда премьер лига кайра түшүп калуу коркунучу бар. Ошон үчүн командага аябай сергектик менен оюн жүргүзүп туура келет. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө биздин экранда даректер жазып алыңыздар. Мына ушул даректер сиздер үчүн Ош шаары Алмек Татка көчөсү 330. Билерман астың сызыкча ордо биздин инстаграмдагы расмий баракчабыз. Катталыңыздар, суроо калтырыңыздар. Билерман @tv күчүкчө mail @ru биздин электрондук дарек жана Facebook'та Билерман Ордо баракчабыздан суроо калтырсаңыздар болот. YouTube'дан Билерман Ордо оюндарыбызды көрүп турсаңыздар болот. Ал эми биздин расмий өнөктөштөрүбүз бул адаттагы Барбол кондитердик фабрикасы. Барбол кондитердик фабрикасына чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшү Таев костюм дүкөнү сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Демек, биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Демек, биринчи раунд сиздерге каршы Талабек Касымов Арайын районунан сиздерге каршы суроо берет. Биздин ар дайымкы телекөрүүчү, суроо берүүчүбүз. Суроо. Азыркы күндө мырзалар кийип жүргөн костюмдарда же жилеттерде бир нече топчу болсо дагы, мисалы үчүн сиздер азыр костюм кийип отурасыздар, мырзалар. Эң төмөнкү акыркы топчуну тагуу этикетке туура келбейт. Сагын мырза. Мисалы үчүн костюмуңузда азыр сизде канча топчу бар? Сагын. Жок. Канча топчу бар? Эко да. Эко. Адатта, мисалы үчүн Ибрагим мырза турат азыр. Ибрагим мырза, сизде эки топчубу? Эки топчу. Ылдыйкы топчуну сиз көп топчулабайсыз да, Ибрагим. Этикет өзү ошондой. Негизинен үстүңкү азыр сиз эки топчуну топчулап алгансызбы? Ачыңыз бирөөсүн. Этек ылдыйгыда топчуну бошотоңуз болду мына. Негизи этикет ушундай. Отурганда бирок экөөнү тең чечип коебуз. Бул эреже бүгүнкү күндө дүйнөлүк мода индустриясында дагы сакталып келет, Канат мырза. Бул салт 20-кылымдын башында Улуу Британиянын монархы король Эдуард жетинчинин жеке бир себебинен улам пайда болгон. Ушул этикет. Сиздерге суроо.
король Эдуард жетинчинин кайсы жеке физикалык өзгөчөлүгү бардык жер эркектердин костюмунун эң төмөнкү топчусун ачык калтырууга алып келген? Минута кетти. Semizlik. Tağılgan mesela. Oturganda Üstü jetebet, tüy jetpey kalan. Dagın. birinci top birinci top kursak üstüne sıra geliyor. İkincisi kursak oturganda Bir varyant. Al varyantdan ketelim oldu. birinci variantı dağı kандай Koyun Bonaparte atайын салган. Кол дайым сүйлөй берген. Sen neme emespi? Fizikal özgöçölügü değil. Başka. Oşol. Бул эми алуучуга бирөөсү Kursak dolgun. Neyse oğlan. Запасной emespi? Если birincisi çıkıp ketse ikincisine ta бул doğrап Kursaktı bolğan. Жоқ алын айтты қыз. Başka varyant айтты ма? Andan başka. Хорошо, Идеялар айтты. сөзгө Dağlısı çoğun olgan жетпей мындай дагым болуп кекеш болгон учурларда болгон эле да. Tamam teşhis yok da ama. Fizikal özgöçölügü. Oturganda, baksana oturgan emes mi? Çolok bolup oturganda. Бир өзү Sedet болгон koyganda, кийиш boş koygan. Дагын İkinci varyant şu çolok bolup oturganda. дайым. Бул дайым эле бирөөсүн такканда Сагын мырза, Bülent takkan. убакыт аяктады. Ким жооп берет? Жумабек мырза жооп берет, урматтуу алып барчы. Ибрагим мырза мисалы Ибрагим Жумабектин жанына келсеңиз оң жагына. Оң жагына, сол жагына. Сиз эки топчу, э? Чечип коюңуз. Этикет ушундай да. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын жообу Эдуард, король Эдуарддын физикалык өзгөчөлүгү бул анын семиздигинде, тагыраак айтканда, курсагында болгон болушу мүмкүн. Эсеп 1-0, жооп тура. Акыркы жылдары, өмүрүнүн акыркы жылдары аябай толуп кеткен Эдуард жана костюмдун акыркы топчусун чечип жүрүүгө мажбур болгон. Жана бул кийинки мода индустриясына этикет катары кабыл алынып калган. Эсеп 1-0 жана оюн улантылат. Экинчи раунд. Раунд баштайбыз. Адатта расмий өлкө башчыларынын расмий жолугушууларында эле байкап көрсөңүздөр, ушул көрүнүш болот. Бирок олтурганда эки топчу тең чечилет. Себеби тартылып калышы мүмкүн. Турганда топчуланат, бирөөсү калат. Абилова Момина Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Бул шаарда деген сөз тырнакчага алынып атат. Бул шаарда так бир тартип бар экен. Баары так бөлүштүрүлгөн. Мисалы айрымдары курулуш жүргүзөт, айрымдары коргойт, айрымдары балдарды карайт. Балдар дагы тырнакчада. Мындан тышкары, бул жерде дыйканчылык өнүккөн, атайын азык өстүрүлөт дыйканчылыкта тырнакчага. Ал эми мал чарбачылыкта болсо, башка майда жаныбарлар багылып, алардан таттуу түшүм алынат. Булар да тырнакчада. Бирок эң таң калыштуусу, бул шаарда бир башчы жок экен. Эч ким буйрук бербейт, ошого карабай система сонун түзүлгөн. Сиздерге суроо. Бул идеалдуу иштеген тырнакчанын ичиндеги шаардын негизги башкаруу механизми эмнеде жана бул шаардын калкын айткыла. Кетти минута. Айтты, жасалма интеллект. Балар эмес mi? Балар. Балар. İkinci varyant neme? Kumurska болушу мүмкүн. Bular sistema. Bular kumurskанын башчысы бар. Kumurskанын башчысы бар. Башкалар. Динди Королевасы бар да, королевасы. Башчысы жок. Так, да. Başçısı жоқ деп атпайбы. Saat эмеспи? Механизми. Иштей берет. Kuruluş, korgoyt, mal çarбачылык бар. дыйканчылык кылат дейт. Bir şar deyт, şar. Дыйканчылык балдарды карайт Шаар дейт. неменин Качан ичинде бир нерсе коргойт башка башчысы жок. Ферма деген оюн бар эле. Ферма деген оюн бар эле. Ферма деген оюн бар, билесиңби? Ошол Sims деген оюн бар мисалы. Секунд башка деген. Дыйканчылык кылат. Мафия оюн эмеспи? Tak bölüştürgünü, tak. Mындай, баары өз вазипасын аткарат дейт да. İşin at barıp ken. Дене бар механизм. Саатка механизмден Убакытка байланыштуу. Бирок алда деле башкарбайт да. Арыны мисалы башкарбайт да. Ал өз тукум тууй берет ал башкарбайт да. калкындагы айтып берип атат. Эмне экен ал? Менин оюмча бал система балары. Коргоч. Балары башы. Балары эмес. Сагын мырза. Баларын уясын. Ким жооп берет сагын?
Жумек мырза жооп эмне боюнча сөз кетип атат? Жумабек. Дагы Жумабекпи? Негизи бул судья башта эле келди, бирок эмнеге ишенбей турам, бирок ошо жоопту берем. Сөз ошо бал арылар жөнүндө болуп жатат деп ойлойм. Негизги система ошол бал арылардын үйү деп койсок да болот. Түшүнүктүү. Бал арылар. Бул шаардын калкы бал арылар эмес, кумурскалар болчу. Кумурскалардын жашоо системасы жөнүндө суроо берилип атат, урматтуулар. Кимдер кумурска деди? 2-0 эмес, 1-1 болуп калды эсеп. Ойнотулат 3-чү раунд. 3-чү раунд. Кумурска десеңер, менимче кумурска деп бир 3-4 команда мүчөсү айтып атты. Талай мырза, сиз кайсы вариантка мындай жүрөгүңүздөн мындай ишеним болуп атты? Кумурска деп ойлодум, кийин анан башчысы жок дегенден кийин оюн бузулду. Себеби кумурсканын деле башчысы бар деп ойлодум эле. Айпер Жаныбекова Кара Балта шаарынан сизге каршы суроо берет. Продюсер Джеффри Канценберг Walt Disney компаниясынын конфликт менен жумуштан айдалып, компаниясынан. Кийин DreamWorks Animation студиясынын ичинде эмгектенип, ошол студияда эмгектенип калган учурда ал дүйнөдөгү эң белгилүү болгон мультфильмдердин биринде продюсерлик кылат. Walt Disney'ден айдалган, DreamWorks Animation'a келген. Бул мультфильмде ал Disney'дин шаблондуу болгон баары жакшы, татынакай, идеалдуу, happy end формулаларын бурмалап, ал тургай кээ бир учурларда юмор жана мазактоо ыкмасы да колдонгон. Мындай жагында Disney студиясынан ушинтип өчүн алган. Ушул сыяктуу суроо Семетейдин командасына да берилген. Бирок Семетейге мына ушундай happy end жообу күтүлгөн да Семетейдин командада. Бирок Семетей тапкан. Эми силерге суроо. Назарда кайсы мультфильм тутулуп жатат бул жерде? Урматтуулар, минута кетти. Pixar болгондо. тагын Хэппи болот болот керек. Ого чейин көргөн. Хэппи болгонму буга чейин? Буга чейин жакшы болгонбу? Disney'дин Happy End системасын алып буга өткөрүп атат. Өзүнүн бирок мазактап атат да. Жок, Happy End. Ошолор бар. Ошо happy endке мына күлкү аралаштырып, тамаша аралаштырып жиберип атат. Ошо кайсы мультфильм? Хэппи End болбой калганбы может акыры? Болбой калган, мазактап койгон. Ошо кайсы жанагы кайсы? Неме эмеспи? Ширек эмеспи? Себеби баягы Ширек дагы макулдук болот, бирок ал адамдар сүйүп калган. Аны кайда? Бирок Шрек Жакшы каарман болуп кеткен. История игрушек деген бар. Дүйнөдөгү Же баягы ырдайт го, жаныбарлар ырдайт го, ошодо бир традиция болуп жатат го. Кескендик. это белгилүү болгон. Ошолар ырдадат го, жаныбарлар. Ошону фильм аткандай. Көрүп атасыңар. Хэппи End түшүнбөй калдым. Хэппи End болуш керекпи, болбош керекпи? болбош керек. Болбош керекпи? Мазактаган, өч алган кандай жанар бар? Ширек мазактайт дагы. Ширек мазактайт, бирок ал оң каарман болуп чыгат да. Немеден бир тоонан куулуп кеткен. Нупагадиге окшош, Чипиде окшош немеде болчу. Неме Том и Джерриге окшогон. Бул Том Жери эски болуп атпайбы? Ол Том и Джерри Walt Disneyге байланыштуубу? Немеде чыккан эмеспи? DreamWorks саткан эмес да, туура? DreamWorks саткан эме. DreamWorks Бирок издеваться этип мындай юмор кыла турган кайсы мультфильмдер бар? Том и Джерри. Ошол Том и Джерри эле болуш керек. Том и Джерри издеваться эткен да, туура? Том и Джерри DreamWorks саткан. Сагы мырза, Сатканбы? азыр айтылган баягы. кайсы мультфильм жөнүндө сөз кетип атат? DreamWorks Animation студиясынын продукциясы бул. Walt Disney таста келет, Том и Джерри. Урматтуу, Жок, Том и Джерри башка. урматтуу алып барчу. Жооп бериңиз. Тилек мырза жооп берет. Тилек, Аттокур уулу Тилек. Улмарт Алпарчу, биз бул жерде Happy End деген сөздөн качып, кайра ошону мазактаган үчүн Шрек тасмасын мультфильм. Шрек. Ооба. Жооп кабыл алынат. Канча жолу көргөнсүз бул мультикти? Канча мындай бөлүм бар, билесизби, Шрек? 4 бөлүм бар деп билем. 4төн тең көргөнсүзбү? Жок. DreamWorks чыгарган деп билесиз да муну? Же болжол деп айтып атасызбы? DreamWorks чыгарган деп билем. Туура жооп.
Disney'den өчүн алган. Happy End жок бул жерде мындай караганда. Себеби каармандардын образы таң калыштуу. Албетте бул Шрек жөнүндө болду, урматтуулар. Жакшы болду. Шрек мультфильм жөнүндө сөз болуп жатат. Караңыздар. Фиона, эң сулуу Фиона Ханзададан баш тартып атат, эй. Дүмпүйгөн Шректи жактырып калып атат. Бул Happy End эмес да бул. 2-1 эсеп. Команда өзүнө бир упай алды, ойнулантылат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Азыр Тилек мырза кайсы Данияр мырза сиз кайсын айтып аттыңыз? Том и Джеррини айтканда команда жеңилет болчу. Том и Джеррини айтканда команда жеңилет болчу. Бар мультфильм көрөт да бизге караганда. Бирок Том и Джерри Метро Голдвин Майердин продукциясы. Ислам Шайлокул уулу Аксарайына силерге каршы суроо берет. Француз революциясынан кийин жаш генерал Наполеон бардык Европа лидерлерин чакырат. Шаар ичине жаңы эреже киргизүү демилгесин көтөрүп. Андагы Европа лидерлери баары демилгеге макулдук берет. Жалгыз гана Улуу Британия империясынын Наполеон менен каршы саясаты үчүн бул демилге менен макул болгон эмес. Улуу Британия. Ошол себептен Улуу Британия булардын эрежесине каршы келген бир эрежени кабыл алат. Сиздерге суроо. Бул эмне болгон эреже эле? Бүгүнкү күнгө чейин Британия ошол эрежени тутунат. Вакыт кетти. Шаар ичинде жүрүү. Жол жүрүү. Жол Оң тарап, сол тарап. Европада Япониянын системасы менен жүрөт. Оң жактагы. Ошол эле. Жок, Англияныкы негизи Англияныкы ал система. Англиядан такыган. Оң жол сол. Улуу Британияда Мамлекеттер Өткөндө чыкты ошо суроо. Дагы? Картасы чыкты да эми? дагы ушуга. Шаар ичинде тартип атпайбы? Суроо? Жол маселеси. Экинчи маселе. Жашылдандыруу. Бир эле Англияда өзгөчөлүк бар. Башка бар. Европадан не ошондо оңроо болуп баштан оңроо болуп ошондо. Виза бар азыр. Европанын визасы. Бирок ал немеден император Англия Улуу Британияга өтпөйт. Немеге Евросоюзга кирбейт, бирок ал азыркы замандагы. Ал Наполеондун доорунда эмес ал. Эми ошого түшпөй калып атат. Виза десек ошого түшпөй калып атат. виза бар. Наполеон Бонапартка. Бонапарт ошо тартипке кире эле, жол эрежесин киргизе эле. Тартипке киргизген Бонапарт. Бирок ошол маалда бирок автомобиль Бонапарт доорунда автомобиль жок эле да. Жеке жанагыныбы? Жок эле да. Жеке жанагы башкаруубу? Башкаруу Тартиппи же чеспи? Англия менен Франциянын кандай айырмасы бар башкаруу боюнча? Бирок автомобиль жок эле да бирок. Европадан айырмасы бөлөк да. Бөлөк визасы. Бирок кареталар болгон. Вакыт бүттү, сага мырза ким жооп берет? Талкун токтотобуз. Данияр мырза жооп берет. Данияр Абыгапар уулу. Биз билгенде жол эреже системасы Англияныкы башкача. Англиядан башка мамлекеттерге таркаган. Ошол маалда деле булардын карета, аттардын жүрүшү Англияда ошондой сол тараптуу болгон, Европада оң тараптуу болгон. 3-1 эсеп. Жол эрежеси жөнүндөгү келишимге Британия макул болбой, бүгүнкү күнгө чейин Британияда өзүңүздөр билгендей, жолдун жүрүү эрежеси таптакыр Европадан айырмаланып турат. Демек, команда дагы бир упай өзүнө алды. Азырынча абал жакшы командада. 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Бүгүн команда жогорку лигада статусун сактоо үчүн таймашка чыгып атат. Тилек мырза, Аттокуров Тилек мырза жаңы команда кошуп атасыз. Кесүүңүз боюнча кайсы жерде окуп атасыз? Кесүүм боюнча Ош Кыргыз Өзбек эл аралык университетинде. Болотбек кызы Айзерек Ноокат районунан силерге суроо берет. Адистик кандай? Адистик программист. Өзүңүз тандаган кесиппи же ата энелер оку деген кесиппи? Өзүм тандаганмын биринчиден. Экинчиден бюджет көткөндүгү үчүн дагы окуп атам. Орто Азияда Түркмөн элинде айрыкча Каракөл деп аталган кой көп багылган. Биз каракүл деп да коебуз, Анын козусунун териси сымал мындай тармал келип, көрктүүлүгү менен көп адамды суктанткан. Каракүл тебетей деп билесиздер, чоң чиновниктер да кийген. Андан жасалган жакалар, баш кийимдер аябай кымбат бааланат. Каракөл кой төлдөгөндөн кийин бир жума ичинде алардын козуларын союшуп, терилерин алышкан.
кара көл койдун тукуму жөнүндө сөз кетип атат да. Андан көп убакыт өтсө, эмне болот? Козулардын тармал жүндөрү жазылып кетет дагы, көрсүз болуп калат. Улам чоңойсаң эмне? Жүнү жазыла берет. Ал эми жаңы туулган кой козусунан ажырап, желини ооруп, күйүп-пышып көпкө издейт экен. Козусу жок да. Бул көрүнүш жыл сайын кайталанат. Бара кой маарабай да калат экен козусун издеп. Төлү начарлаганда кой союлат, бирок бир органы катуу болуп калганын байкашкан экен касапчылар Талай мырза. Сойгондон кийин бир органы катуу болуп калганын байкашкан. Мындан улам тилде бир фразеологизм сөзү келип чыгат. Бизде. Сиздерге суроо, койдун кайсы катып калган органынан ушундай фразеологизм келип чыгышы мүмкүн? Кетти. Боору таш болуп калат. Ошол эле болду. Жок, жүрөк буга бачып башка варианттар бар. Талкуулай берели анда ма. Кетип калды. Агындагы Ташбоор фразеологизм бар. Фразеологизм бар. Жүрөгү таш деле бар го. Тилизар деген бар. Таш болуп калат же. Жүрөк кат болуп калбайбы? Жүрөгү. Мара. Алардын Жүрөгү таш деген деле ол. жүндөрүн алып тер Таш жүрөк дейт го, таш жүрөк. Таш жүрөк бар го. Ташбор дагындагы деген сөз көрөк. тери катып болуп калбайбы же мен Таш жүрөктөн караганда. Мээримсиз, а? О, менисиз. Бирок желини катып калбайбы? Жүрөк мынча оңой болбосо керек ташбор деген. мамилеге артак алып калат. Жок, фразеологияны көбүрөөк болот да, мисалы үрүч чыгар, ити жок дегенде көп айтылат. Бар эле айтып коет. Боор ташта. болуп калды дегенде Баласын издебей калат да ошо. Мурду кесилген дегенде мисалы үчүн. Кесиле берип баласын издебей калат, кандай болуп калат? Кайсы токтолгон? Эмес. Убакыт бүттү. Сага мырза, ким жооп берет? Жооп бересизби? Талай пазыл жооп берет. Талай Пазылов. Урматтуу алып барчу, ташбоор дегенге келип токтолдук. Себеби? Ташбоорлуктан ошол ушундай болуп калган. Кайра эле баягы жүрөк эзиле берип, мына алганда боору эзилип кеткен да. Ошодон боору ташка окшоп катып калган болушу мүмкүн. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Койго байланыштуу дагы кайсы фразеологизмдер бар? Ташбоордон сырткары. Кой оозунан чөп албаган деген бар, койдой жоош деген бар. Көк мээ деп да коебу? Мээси айныганда? Ушундай сөз барбы? Уккансыздарбы ушундай? Прям койдон Көкмө деген ал койго байланыштуу Ал эмес. жерде эме Эмнеге койго байланыштуу эмес? Койдун ушундай оорусу бар. Көкмө дегенби? Таш жүрөк таш. Таш жүрөгү таш экен деген сөз бар бизде. Жумабек. Бара? Жүрөгү таш деген деле бар. Жүрөгү Бирок таш. ташбоор деген сөз көбүрөөк иштетилет. Бизде ташбоор көрөк. Туура жооп. Бул фразеологизм биздеги ташбоор деген сөздөн келип чыгат экен. Эсеп дагы билермандар тарапы өзгөрүлдү. Бул сапар 4-1. 4-1. Абал жаман эмес. Биз болсо 6-чы раундга старт беребиз. Раунд. Равшан уулу Канатбек. Мобилография тармагында мындай анчам иштейсизби? Ооба, Алматыда барчу. Мобилография бул заманбап кесип десек болот. Бекурус Бердалов Ташкенттен сиздерге каршы суроо берет. Мындай анча буйрутма алып турасызбы? Канат? Ооба, буйрутма көп, урматтуу алып барчу. Эң ири буйрутмаңыз канча сомдук сыр болбосо? Мен Болгон. мектептен мугалимдердин немесине тарттым. Эң эме 15 миң алдым. 4-5 видео даярдап бердим мугалимдерге, жыл мугалимине. Жакшы. Бирлиш жаратан, а? Ооба, 2 күн бардым. Конкурс. Алар мектебин даярдайт, барып тарттым. Эртеси монтажда бердим, ошо 15 миң алам. Жакшы. 4 видео даярдадыңыз. Ооба, 4 мугалимге 4 видео даярдадым. Мырзага кайрылып берсеңиздер болот. Жакшы. Жакшы экен, анда сиздин видеоңузду көрүш керек экен. Харальд Йонер аттуу жазуучу согуштан кийин Германиянын шаарларындагы миңдеген үй жайсыз балдар ушул нерселерди топтоп Американын аскерий базаларынын айланасына чогултуп, жергиликтүү адамдарга
сатканын жазат. Эми сиздерге суроо. Үй жайсыз балдар эмнелерди топтоп сатышкан? Кетти минута. Баклашка дагы мүмкүнчүлүк барбы? Темir. 45 жылы bu. Темир тезек тура. Темир эмес. Soğuştan keyin. Soğuştan keyin Алып дейт. келе турган бир нерсе болсо Каскалар керек. бар, каскалар бар, Оқтары башка бар, кийген, кандай окулат? Каска бар. Германияга эң көп бомба түшкөндө, Кийимгече- ал жерде цветной металл көп түшкөндө. Темир 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 болушу мүмкүн. Бирок неге жергиликтүү жанагы калк жашаган жергиликтүү үйлөрдүн калк алдына темирди барып, кылат? значит Көмүр жергиликтүү калк аны колдонот экен да. Керектеличи бир От нерсе жагуу көмүр эмеспи деп Тагын ойлодум. Жок, неме эмеспи? Темир. Ошол эле кирпич эмеспи? Тазалап туруп, кирпичти кайра эле. Строй материал жок болгондо. Үй жок. Үй жок болду. Көчөдө. Үй жок, балдар дейт. Значит, өрттөйт да бир нерсени, пешинде. Жок, жок. Ошол эле строй материал, кайра эле ошо кирпичти тазалап туруп апарган эмеспи? Карагай, жергиликтүү калктын үйүнүн алдына апарып сатып атат. Жок, ошо дагы бир американский базаларда атат го, ошондой сөз болду. Америка Үйүнө алып барып сатат, үйүнө алып Аскерлерге саттабы же? Аскерлерге саттабы? Askerlerge satatan. Америкалык аскерлерге сатып атпайбы? зарыл. Не керек? Үй жок. Мен айтып жарандарга сатат дейби? Убакыт бүттү, Сагын мырза. Урмат алып барчу, ооба. Ким жооп берет? Сагын мырза. Алсак болобу азыр бир нерсе? Жок, жок, эчтеке албайсыздар. Урмат алып барчу, бул жерде эми негизги нерсе бизге дагы айрым ой келди эмес. Бул жерде эми өтө мындай ыңгайсыз болуп атат. Вариант дээрлик жок кесе болуп калды. Өзүн жооп берген аракет кылайын. Жаш балдар эми Үй жайсыз калган үй жайсыз балдар. калган, албетте кыйналат, көчөдө калат, суукта ысыныш керек жана башка. Бизге эми ошол нерселер көп нерсе кетип атат. Бул жерде бул эми көчө балдар деп коелу эми. Көчө балдары көбүрөөк мындай колдонгон. Эми ошол Сагын. темир тезек эле. Калганда темир тезек. Темир тезек. Жооп кабыл алынат. Ордодон кимде эмне бар? Урмат алып баруучу, бизге да ой келди. Согушта курман болгон ушул адамдардын балким буюмдарын, башкача айтканда шакектеринби же тиштерин, алтын тиштеринби балким ошолорду топтоп саткан болушу мүмкүн да. Согушта курман болгон аскерлердин паспортторун балким апарып ошол Американын айланасындагы жарандарга саткан болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Алар жаш балдар болгондуктан балким ошол паспорт алышат деген максатта, акча иштейбиз деген эле максатта ошолордун паспортун сатышкан болушу мүмкүн. Туура жооп. Чылымдын калдыктары жөнүндө сөз кетип атат, урматтуулар. Туш-туш тарапта чылымдын калдыктарын чогултуп келип, адамдарга, кишилерге саткан булар. Кадимки бучокторду саткан, Сагын мырза. Аябай кымбат дебейин, бирок мындай бир сатышкан да, ошентип акча кылышкан экен да. 4-2 эсеп. 4-2. Тамеки варианты бар беле? Тамеки варианты кимде бар эле? Бехрус Бердаловдун суроосу тергөөчү тарапка 1 упай алып келди. Оюн улантылат 7-чи раунд. 7-чи раунд. Команда жогорку лигада болгон үчүн Суперлигке бирөө калыш керек. 10 секунд убакыт берен. Ким калат, Сагын мырза? Талай мырза, маанай жакшыбы? Оюнга даярсызбы? Даяр. Сизге каршы Нурбек Станкулов Ала Бука районунан суроо берет. 20-кылдын ортолорунда Венгрияда бир жаңы шаар түзүлөт. Ал шаарда эң чоң өндүрүштүк металл завод болот. Бул шаарда Тифлис губерниясынын Гори шаарында төрөлгөн инсандын фамилиясы берилет бул шаарга. Сизге суроо, кайсыл инсан жөнүндө сөз болуп жатат? Эгер анын аты жөнүн тапкан болсоңуз, аты жөнүн айтып кое берсеңиз болот. 20 секундда кетти.
Талай мырза, шаар кимдин атына коюлган? Сталиндин атына коюлган болушу. Биринчи суроо жооп. Ура, Сталин. Иосиф Сталин жөнүндө кетип атасыз. Гори шаар, Гори. Металл завод. Бул логикага жакшы илмек болчу. Нур-Эл Исламов. Баткен районуна каршы суроо берет. Азыр эле кой жөнүндө сөз болду. Койлор эки нерседен коркконда кескин түрдө салмагын жоготот экен, Талай мырза. Биринчиси карышкыр менен бетме бет жолукканда салмагын жоготуп коет экен. Коркуу сезим күчөп кетет экен да. Экинчиси кимдин колуна түшкөндө? Касаптын колуна түшкөндө. Бирок касаптар койду коркутпаш үчүн бир амал колдонот. Кайсы амал? Талай мырза, касаптар кайсы амалды колдонот? Кой коркпош үчүн? Бул амалга киреби, кирбейби билбейм го, бирок койду сойгондо дагы жүнүн алгандагыдай эле бирдей эле окшош кылып жаткырат. Мисалы койдун жүнүн алганда бутун кантип байлап, кантип кармасак, о да ошондой кармашат. Анан көзүн кулагы менен бекитип коюшат, көзүн көрбөй турсун деп. Бычакты көрсөтпөш үчүн. Кой баягы жүнүн алганга кичинелигинен бери көнүшүп калган үчүн кайра эле жүнүмдү алат деп жата бериши мүмкүн. Демек, кулагы менен көзүн бекитет деп атасызбы? Ушуга басым жасап атасызбы? Кулагы менен көзүн бекитет. Бул да бир амалга кириши мүмкүн. Анан жүнүн алганда кандай байласа, ошондой байланат буту деле. Кандай байланат? Мисалы 3 бутун байлап туруп, 1 бутун бош коет. Ошондой. Кайсыга басым жасайсыз? Сиз эки вариант айтып атасыз азыр. Экөө тең касапчынын Назарга тутулган нерсе бирөөсү. Бирөөсү. Бирөөсү, телекөрүүчү бирөөсүн назарга тутуп атат. Талай мырза. Болуптур. Кулагы менен көзүн бекитет деп коерсиз. Кулагы менен көзүн бекитет. Телекөрүүчүнүн жообу: касаптар кой соердо койдун 3 бутун байлашкан, 1 бутун бош койгон. Мындай учурда Мындай вариант бергениңиз өтө кыйын. Тем более 20 секунд убакыт. кой менин жүнүмдү алып жатат деген бир сезимге чулганат экен. Кулагы менен көзүн тоскон эреже бул көп сакталбайт көп жакта. Басымдуу учуруп 1 бутун кое берет. Койду жыккан деле, Сагы мырза, койду жыккан деле 1 бутун кое берет. Бул негизги эреже. 4-3. Телекөрүүчү тарапка 1 упай өттү. Телекөрүүчү өздөрүнүн баасын берет. Басымдуу негизги эреже 1 бутун бош коет. Ойнуларда 8-чи раунд. 8-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер комментарийге азыркы суроо боюнча ой пикир жазыңыздар. Негизги эреже катары койду коркутпаш үчүн 3 бутун байлап 1 бутун бош коет. Талай мырза айтып атат, негизги эреже катары көзүн кулагы менен тоскоет деп атат. Ильяс Иркеев Манас шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бул адам деген сөз тырнакча алынып атат. Медицинанын алгачкы инспектору болгон десек болот дейт. Инспектор да тырнакча деген. Ал инсан жөнүндө Кытай уламыштарында эң биринчи табып болгон деп эскерилет. Жана ал уламышка көрө табыптардын көп болушу, таралышын негизги түбү ушул инсанга барып такалат экен. Мындан сырткары, бул адам кулдардын катарында да болуп, оор жумуштарды да жасайт. Бирок ошол учурда баарына устат дагы болот экен. Ал инсан тирүү кезинде тоолор көрктүү болуп, жок кезде баары жокту суу баскандай болот экен. Урматтуу билермандар, ким жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде? Минута кетти.
Неге тырмакчага болот атат? Адам. Конфуций алымда. Неге адам деди тырмакчада болот? Тырмакча болот атат. Конфуций эми алым бул. Адам эмес па? Медицина адам да кадимкидей. Турабы? Жо адам деп тырмакчада атпайбы? Тырмакча адам эмес. инь-янь ба? Не жанагы, мисалы доктор Айболит дегендейби. Так, тагын? Кунг-фу же. Тоолор көктө болот дейт. Ал жок болсо мультфильм башка. Суу каптаганда. суу каптагандай болот дейт. Тагын? Бул же дини. Ал табып деп атпайбы? Адам эмес экенде. Иса пайгамбардын ба? Мындай кеткен. Барып жана тирилтирет, бирок эми динде бар да ал, а? Суу каптайт дейт. Ушпай берип. Ал бар да бирок. Реалдуу эле. Ал инсан. Кулда болгон дейт. Адам эмес да. Эстесеңер ким табат? Мисалы Табыптагы тырмакчада да, бирок ким болгон мисалы Ибн Сина, Авиценна, а? табып тырмакчада эмес экен, инспектор. Инспектор да тырмакча. Адамды да тырмакча кылып атпайбы? Адамды эле Айыркулда. тырмакчада болот. Неге адамды Ким? тырмакчада болот? Жакшы жаныбар. Адамдын атын айтайлы. Дракон бу же? Же Адамдар- кобрабы? Конфуцин берет ошо. Жок. Тоолор көктүү болот дейт. Ал бул устат дейт, кул дейт. Иса. Иса пайгамбар. Убакыт бүттү Сагын мырза. Тилек мырза жооп берсинчи. Биздин жооп Конфуций. Алым жана адам болушу мүмкүн. Конфуций деп жооп бересиз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул жерде кайсы бир адамдын аты жөнүндө сөз кеткен жок. Бул жерде эне жөнүндө сөз кетти, урматтуу билермандар. Эне жөнүндө. Караңыздар, инспектор дегеним дейт, эне баланын кандай тамак жегени, кийинүүсүн, уйкусун кароо менен ар кандай оорулардын алдын ала алат. Табигый жактан баласы ооруп калбаш үчүн табып дагы болот экен, бардыгын көз салып байкап турат дейт. Эненин жумушу оор, баласы үчүн кул болууга да даяр. Эне устат дагы болот дейт. Кантип тамактанат, кантип кийинет, кантип жашайт. Эне тирүү кезинде аалам көрктүү болот. Ал жокто ыйлай берип дейт, суу баскандай болот айланан дейт. Тилек мырза түшүнүктүү болдубу? Эне жөнүндө суроо экен. Ильяс Иркеев, Манас шаарынан. Түшүнүкчү. Телекөрчү тарапка дагы бир ой алып келди. Жана теңдешүү орун алды, урматтуу телекөрчүлөр. Теңдешүү. Oyun ulantılат. 9-cı rauнд. 9-cı rauнд. Komandada dagı da bolsa şans var. Dagı da bolsa komandada şans var. Maksimalдуу şanslar var. Аруна Тазабекова. Телекөрчү сиздерге сыр сандык аркылуу суроо бериптир. Сырдуу сандыкча студияга. Данияр менен Канаттын жанына, ошо ортосуна койчу. Данияр мырза жыттап көрдүңүз, жыты жок. Урматтуу билермандар. Сырдуу сандыктын ичиндеги нерселер кызыктуу бир теңдемени көрсөтө алат дейт. Кызыктуу бир теңдемени пайда кылат. Бул деген 5 плюс 5 барабар 10 эмес, 4. 5 плюс 5 барабар 4. Урматтуу билермандар. Сыр сандыктын ичинде эмне бар? Эмненин өлчөмү мындай чыгып атат. Кетти минута. Эмнени өлчөйбүз ошондо? Нерселер бар дейт, а? 5 санды билдире турган бир буюмда, 2 буюм бар экен, нерселер экен да. Бирок экөөнү кошкондо 4 эле болот. Экиле буюм экен да ошондо. 2 буюм экен. 5 жылдыздуу 5 кырдуу жылдызбы? Тагын 4. Же жанагы Неге 4 болуп калды? Намдар бар. 5 Чиндер бар. бештелик бир нерсеси бар нерсени эки нерсени кошкондо значит бир 4 болуп калды. 4 нерсе пайда Кандай болуп калат. чинби, башкабы, кайсы? Таблица башка теңдеме. Жылдыздар бар. Бирок кубик болсо, баягы 6-5 болсо аны болбойт а? Кайсы эстесеңер, эстетет. 5 нерсени кошкон, 2 нерсени 5 кошкон. майда жылдыз биригип 5 майда жылдыз жок да, 4 майда жылдыз бар. Немеде? Ал капитан.
Башка 5-5. 5-5'ke байланыштуу. Saat жебелеринде. 5-5. Saat жебелеринде 9 болуп калабы, кандай болуп калат? 2-5'ti birikse 4 болуп болбойт да. 5'ti кошкондо. Кандай башка теңдеме? Бут кийим менен перчатка эмеспи? 5-5. 5-ке 5. Адам кийим башка размери 5-5. Перчатка. 2 перчатка 4 кылсам дагы чыгат. Мына эко, бут кийимде эко, ошо 4 болот деп ойлоп атам. Дагын размер. Башка. Перчатка Башка же. 2 перчатка болсо 2 болот да. Ооба, Ошондо 2-5'ti кошсо 4 дейт. Ачкинеке. Ачкинеки минуста болуп калышы мүмкүн. Дагын. Сагын мырза убакыт аяктады. 6'da. Сагын мырза, Анда биз ким жооп берет? вариант тилеге каршы. Анан оору учурда эми мен ушуну талай позылка бергибиз келет. Талай мырза, Канат сага. Канат мырза алам деп атат. Канат мырза. Урматтуу алып барчы, мен ойлоп атам, китеп эмеспи депчи. Же мындай кагаз, ачиттер ушул сыяктуу нерсе. Дептер. Мынаны карап. Канат мырза. Китеп менен кагаздын айырмасы бар да. Сиз бирөөнө токтолушуңуз керек. Ошо экөө бир эле го кагаз. 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 Жооп кабыл алынат. Адреналин канчада турат Канат? Адреналин канчада турат? 1000деби? Же 1500деби? Көрөбүз, урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар. Кагаз. Эмне бар көрөбүз? Кагаз. Сыр санттын ичинде эмне бар? Бул А4 жана А5 кагаздары болчу. Жооп туура. Эми караңыз, Байырма мырза, салбай тур. Эмне үчүн 5-5-4 болуп атат? Караңыздар, А5 форматы 2-ге бөлүнөт. Буну бириктиргенде 4 болот. А4 өзүнчө бир барак. Жок, бул жерге барак менен китеп салып коебу деген оюм келди. Жок, андай эмес. Дегендечи. 5-4 эсеп. 5-4. Менимче эң акыркы секундаларда Канаттын логикасы балким иштеп кетти. Балким. Оюн улантылат. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Эми бир упай алса команда жогорку лигадагы статусун сактап калат. Эч качан маанайды түшүрбөш керек. Сагын мырза, бул оюн Александр Герасименко. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. 20-чы кылымдын башында 7 уулдуу үй бүлө Италиядан АКШка көчүп келишкен. Андан кийин 1915-жылы бир туугандардын бири адегенде учактарды, кийинчерээк айыл чарбасы үчүн гидравликалык насосторду чыгарган компанияны негиздеген. 1943-жылы бир туугандардын биринин 1 жаштагы уулу ревматоиддик артрит менен катуу ооруп калган. Башка дарылоонун арасында балага массаж сеанстары дагы дайындалды. Алар муундардын ооруларын убактылуу азайтты. Анан бир идея пайда болду. Ваннага насосту туташтыруу жана баланы суунун агымы менен массаждоо керек болду. Бизге белгилүү болгон эмненин прототиби ушундан кийин ойлоп табылган. Бүгүнкү күндө биз муну башка аталышта колдонобуз. Кетти минута. Джакузи. О, джакузи. 100% джакузи. Дагын вариант талкуулайлы. Дагын Дагын экинчи вариант. Экинчи вариант банка. Банка да. 7 ул дейт. Баночный мас. 7 ул. Кылазы менен ошого эле айттым аны. Анда деле банка. Водный массаж, азыр бассейн отпой неме кылып. Дагын башка түрү Массаж дейт, барбы? азыр водный массаж джакузида. Дагын. Джакузинин прототиби ошондо. Джакузи, азыр кийин азыр джакузи чыкканда азыр. Биринчи критерий туура келет. Дагын Дейсиң. башкаларычы. Ылдыйдан эми воздух чыгатпай ылдыйданчы. Воздух чыгарып массаж кылат. Азыр ошондо лечение бар да азыр. Дагын башкачы башка дагы. Биринчи лечение болуп чыккан бул. Кийин азыр элге таркап кетип жөнү ванный болуп комфортный болуп калбады бул. Элге кеңири тараган болуп атат да бул жерде. Кийин элге жокпу? 5-5. 99. Урматтуу алып баруучу, Ким жооп берет? өтө алыстан келди.
Жакузи деген вариантты Данияр мырза берет. Жакузи деген вариант. Мисалы ванныйда отуруп массаж кылат да. Ошо азыр кеңири таркаган азыркы заманда жакузи деп ойлойбуз. Жакузи жооп кабыл алынат. Эми туура жоопду айтам. Же 6-4 болот, же 5-5 болот. Айла жок 11-чи раунд ойношко да туура келип калат. Бул албетте жакузи. Жакузи системасы жөнүндө сөз кетти. Ушул менен урматтуу телекөрүүчүлөр 6-4 эсебинде Сагым Мамонттун командасы жогорку лигадагы статусун сактап калды. Каймаш кызуу адреналиндерди көтөргөн, кан басымдарды бир көтөрүп түшүргөн деңгээлдеге чейин чыгып барды. Кайра менимче азыр кан басымдар нормада болуш керек. Канат мырзанын кан басымын билбейм, жана канча чыкты. Катты сокту бирок. Ушка жардам берди. Мыкты оюн көрсөтүштү. Талкуу жандуу болду. Суроолорго келе турган болсок, арасынан бизге эне жөнүндөгү суроо абдан жакты. Азыр унутуп атам ким автор экен. Суроо несиби? Ооба. Суроонун неси? Ильяс Эркеев Манас шаарынан берди. Дарыгер. Ушул суроо мыкты, маанилүүлүгү жагынан да, логикасы жагынан дагы. Ал эми билермандардын арасынан мен Данияр мырзаны бүгүн мыкты деп таптым. Данияр Абдыгапарулу. Куттуктайбыз. Сагым мырза. Урматтуу алып баруучу, Кайсы суроо жакты, кандай болду? бир-эки сонун ой пикирлерди айтабыз. Уруксат берсеңиздер. Негизи Кудайга шүгүр, оюн жакшы деңгээлде болду. Бирок биз оюн жөнүндө мына 18 жыл мурун убакыт өтүп кетип атат. Ошол жашты эскерген, күн сайын оюн өзгөчө болот. Сиз айтып кеткендей, бир-эки жолу жеңилдик, кээ учурда жеңдик. Ильяс Эркеев өзү медик болчу. Мен ойлогом, бул медицина боюнча берсе керек десек, бирок өзгөчө энеме суроо, биз Семете мырзанын сөзүнө кошулабыз. Эне жөнүндө суроо сонун болду. Бардык ушул учурдан пайдаланып 20 жылдык юбилейибиз жакын болуп калыптыр. Анын экинчи биздин мына ушул күнү бүгүн бизди ушул даражага жеткирген, жакшылыкка үндөгөн биздин жеке менин апамдын туулган күнү. Уруксат берсеңиздер, эми 18 жыл ушул жерде менет кылып, ордодо чыгып, күйүп бышып, анан бир сонун ыр, чын жүрөктөн ыр жазган болчумун. Мына энеме деген телекөрүүчүнүн биздин суроосун тандайбыз. Анан туулган күнүнө арнап мен бир сонун өзгөчө ыр окуп берейин. Мына билермандар бир гана билерман эмес, акын дагы боло алат. Макул. Ошол окуганга чейин ушу энелерге ийгилик каалайбыз. 20 жыл бизди окуткан, буга чейин ушул жакшы тарбия берген ата-энебизге, анын катарында мына биз мектептеги бардык мугалимдерибизге алкыш билдиребиз. Кудайга шүгүр. Кыргыздын салтын сактадык. Биздин ата-энебиз мекенчил бол деди. Мына биздин билерман ордобуз кыргыздын салтын ар дайым ордо хандар кеңешкен. Бул ордодо биз кеңешебиз. Кээде туура болобу, жооп туура эмес болобу, бирок ал команданын жообу. Кеңешип кескен бармак орбойт дейт. Манас атабыз дагы кеңешкен, батырлар кеңешкен. Ислам динибизде дагы пайгамбарыбыз өзү өтө күчтүү пайгамбар болуп, түз жараткан менен сүрөштө дагы кеңешип иш кылган. Ошондуктан бүгүн оюн 18 жылдан бери өзгөчө оюн, өзгөчө ушу апабыздын туулган күнү экен. Эми ушунча ойлонуп, апабызга ыр жазбасак болбойт. Жанагы сөздөн улам. Апалар бул бүт аламдын ыйыгы, бабап бүткүс жалпы адамдын сыймыгы. Ким болбосун, кандай инсан чыкпасын, энелердин жүрөгүнөн өткөн мирин жылдызы. Чексиз шүгүр жаратканга жалынам, секүн сайын көрбөй калсам сагынам. Апалар бул аял заты кең дүйнө, эне сүтү эң кымбаты барынан. Чексиз тазы мен Аллага жалбарам, ден соолук бер ыйлап сенден суранам. Менин апам кыйындардын кыйыны, сулуулардын эң кыйыны жылдызы. Кечир мени эрке болуп кыйнасам, жүзүң жарык эл алдында байкасаң. Билим алып адал эмектен эржеттим, сынган жокмун, буйрса сынбайм дагы, намыс бийик барынан. Каныбекти көп китепти оку дедиң, окудум, салыштырып ырларды мен чын жүрөктөн тогудум. Отко салса күйгөн да жок, суга салса чөккөн да жок Каныбек чындыгында. Сагынбектин, Каныбектин Темирданда Жаныбек. Рахмат. Чоң рахмат. Энелер ардайым бар болсун, оорубасын, сыркыбасын дегендей. Сагым мырза быйыл 20 жылдык турбайбы?
мен толкунданып барам, жакында көрүшөм, салам айтам. Бизди окуткан эжекейлерибиз бар, Жыпарден класс жетекчи. Мен үчүн аябай толкундоону, бүгүн оюн ошон үчүн болду. Мен аябай толкундандым оюнда. Эмнеге деп? Оюн 18 жылдан бери өзгөчө оюн, жакшылыкка үндөгөн оюн. Келечеги кем болсун, ажообуз колдосун. Биздин билерман ордобуз келечекте кең болуп, Кыргызстан өнүсүн. Рахмат чоң. Андайса, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 7-тур соңуна чыгарабыз. Бар болдун шириндиктерин студияга алып киребиз. Адал таттуу дайыма жаңы гана. Бар болдун шириндиктерин кабыл алып коюңуздар. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-тур соңуна чыкты. Жалгыз сериялар улана бермекчи. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Билерман ордо силер үчүн ар дайым эшиги ачык. Көрүшкөнчө.